31 август эгемендүү Кыргызстандын туулган күнү, элибиздин эң ыйык байрамы. Дал ушул күнү 1991-жылы Кыргызстан суверендүү, өз алдынча демократиялуу өлкө катары дүйнө элине таанылды. Бул аралыкта жаңыдан кадам таштаган жаш өлкө кыйла кыйынчылыктар менен сыноолорду башынан өткөрдү. Кыргызстан акырындап өнүгүүнүн жолуна түштү. Күтүүсүз жерден эгемендүүлүккө ээ болдук. Мына ошондо сүйүнгөндү айтпа. Калпагыбызды көк кыргыттык. Ай, эме өзүбүзчө болобуз, өзүбүзчө өлкө болобуз. Бай басып турган Москва жок деп аябай эйфорияга баттык го. Ушундан улам 23 жылдык эгемендүүлүк мааракени белгилеп жатып, ынтымак, биримдик деген сөздөргө ураандарга көбүрөөк басым жасоого убакыт келип жетти. Кыргызстандын мындан аркы өнүгүшү үчүн биз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарышыбыз керек. Эгемендүүлүктүн, азаттыктын баркын билиш үчүн ар ким өлкөнүн, мамлекеттин кызыкчылыгын унутпаш керек. Ошон үчүн мен мындай деп айтар элем. Кыргызстандын азабы менин азабым. Кыргызстандын жыргалы менин жыргалым. Кыргызстандын жыргалы үчүн жандай аябай эмгектенели. Мына ошол. Мына ушундай сезим менен, ушундай түшүнүк менен биз жашасак, аракет кылсак, иштесек, анда максатыбызга жетебиз. Өлкөнүн өнүгүшү бир гана саясатчыларга жүктөлбөстөн ар бир кыргызстандыктын башкы милдети болушу керек. Ошондо гана биз эртеңки келечек муундун жаркын жашоосун кура алабыз. Мамлекеттүүлүк деген ал оңой нерсе эмес. Бул деген колдон, буттан алып биз баарыбыз түп көтөрө. Ой, мамлекеттүүлүктү бекемдейли. Мамлекеттүүлүгүбүздөн ажырап калбайлы деп ушул идеяга биригип иш кылышыбыз керек болуп турат да. 31 август биз өлкөбүздүн жаңы тарых барагын ачабыз. Албетте, алдыда ар кандай өзгөрүүлөр күтүп турат. Баарыбызга маалым болгондой, өлкөгө таандык эң башкы баалуулуктар таалыкпаган эмгектин арты менен келет.